Kimono бул Жапон элинин кийими. Аны майрам күндөрү жана күндөлүк турмушта кийишет. Алар ызат кылып, колдорун боорун алып келген меймандарды тосуп алышат. Ошондой эле кимоно менен чай куюу салтыбыз бар. Мына ошондо кийебиз. Эң башкысы кенен жана ар кандай түстө болот. Мен кийип турган кимоно атайын чай куюу иш-чарасында жана ар кандай конокторду тосуу же болбосо атайын майрамдар үчүн кийсе болот. Бул кийимди атайын тигүүчүлөр тигет. Ал баскан турганга ыңгайлуу жана дагы көрүнүшү абдан кооз. Жеңдери кенен ар кимиси табитине жараша тандап тиктиришет. Кыргызстан мага абдан жагат. Өзгөчө жаратылышы, тамак ашы даамдуу. Жапон элинин маданияты албетте дүйнөгө белгилүү болсо, алардын дагы өзүнө таандык каада салты, үрп адаты бар эмеспи? Мына ушул багытта таанышуу үчүн атайын Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда көргөзмөлөр уюштурулуп, чоң залда кыргыз-жапон достугунун 30 жылдыгы белгиленип, ага бир катар расмий коноктор менен Жапон элчилиги катышты. Япониянын дипломатиялык байланышына 30 жыл толуп отурат. Ошого байланыштуу Жапон Дей концертин уюштуруп жатабыз. Бул концертке Жапониянын абдан таанымал Цайбасе, бул жактан 17 жылдан бери иштеп жаткан Ове Додайка топтору менен биргеликте концертти берип жатабыз. Кыргызстанда жапондуктар көп, өзгөчө студенттер. Жапония менен Кыргызстандын ортосундагы алака көп убакыттан бери абдан жакшы жүрүп келет. Кыргызстанда Жапонияга болгон мамилеси абдан жылуу. Биз аны көрүп билип, сезип турабыз. Жапония менен Кыргызстан достук алакаларын бекемдеп, 30 жылдык урбатына Жапониядан алгачкы жолу Сай жана Бейшу топтору келип, майрамды шаңга бөлөштү. Бир эле учурда добулбастын үнү жаңырып, ар кандай музыкалык аспаптардын коштоосунда күйлөр аткарылды. Алар алгачкы жолу Кыргызстанга келип, кооздугун, меймандостугун көрүп, кубанычтарын бөлүштү. Биздин максатыбыз Кыргызстанды көрүп, анан концерт коюу болчу. Бизди абдан жылуу тосуп алышты. Көрүүчүлөрдүн көптүгүн көрүп, бир четинен таң калып, бир четинен кубанып турабыз. Биз Кыргызстан Бишкек жөнүндө көрүп билип келсек, эми бул жерден эли менен сүйлөшүп, конок болуп жатканыбыз биз үчүн түш көргөндөй болуп жатат. Ошол үчүн бүгүн биздин музыкабыз сиздер үчүн жаңырмакчы. Сатылганов атындагы филармония залында жык толгон көрөрмандар Жапон элинин музыкасына күбө болуп, кол чабааларды ар бир чыгармасын жылуу тосуп алышты. Бүгүн ушул Жапон фест деген ишкерлер үчүн атайын фестивалды Кыргызстан жана Япониянын японский центр деген бар бизде, Япон борбору. Ошолор менен бирдикте уюштурдук. Бүгүн 20дан ашык компания келип катышып атат. Ошо Япония менен иштеген ишкерлер, ар кайсы тармактан, билим берүү тармагы, туризм тармагы, дагы кайсы дизайн тармагы, ар кандай тармактардан келип ошо Япония менен иштешкенге кызыккандар. Ал Жапон Дей деген иш-чара бул Кыргызстандагы Япон элчилигинин уюштуруусу менен өтүп атат. 30 жыл аралыгында эки элдин достугу жылдан жылга бекемделип келди. Жана бүгүн бул чоң салтанатта кыргыз эли Япон маданияты менен дагы да жакыныраак таанышуу үчүн өлкөбүздө жайгашкан Япон элчилиги атайын Япониянын Цай аталышындагы атактуу добулбасчылар тобун жана Япон улуттук музыкалык аспаптарында ойногон Байшу аттуу тобун чакырды. Ошондой эле бул кечеде атактуу топ Ове Додайка сиздердин көңүлүңүздөрдү көккө көтөрмөкчү. Мындан аркы эки элдин достугу бекемделип, маданияты, үрп адаты өсө берсин деген тилекти айтар элек.